экен да, түшүнүш керек да. Бул bir какой-то миг да. Мына азыр 50 жыл болобу, 100 жыл болобу, ушул убакта сен миссияң. Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү эң кубас жакшы жер. Биз курортто жашайбыз да. Сүйүнүшүбүз керек ушундай мамлекетте Кыргызстанда жашаганыбызга. Ошон үчүн Кыргызстаныбызды сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Кыргызстан гүлдөгөн мамлекет болот буюрса. Ондайсың арай. Бүгүн мен ушул айдоочулардын бир маданияты жөнүндө айтып коеюн деп жатам да. Негизи ушул тилкенин бири жай жүргөндөр үчүн. Экинчиси шашылып бараткандар үчүн. Анан айдоочуларга айтарым, шашып бараткан адамга эмнеге жол бербейбиз ай? Анан бул маданият чет өлкөлөрдө абдан өнүккөн да. Бизде болсо айдоочулар турабыз, шашкан адамга жол бербей, көл үстүндө пароходдо жүргөндөй элечи. Бул албетте эреже эмес, эми маданият. Чет жактын маданиятына суктана бербей, келгиле, биз деле маданияттуу айдоочу болобуз.
Кыргыз жери көчмөндөр цивилизациясынын алтын бешиги. Келечекте ааламдык илимий ачылыштар, дүйнөлүк маанидеги көркөм өнөр чыгармалары жарала турган ыйык жер. Жеке өзүнө таандык тарыхый тагдыры бар. Миңдеген жылдар бою өз аталышын, мамлекеттүүлүк салтын жоготпой сактап келген, улуттук деми барган сайын арта берген нарктуу айкөл элдин мекени. Деген менен кыргыз элин бир муштумга бириктире алган, жаңы демилгелердин жаралышына жол ачкан идеяларды ыкчамдык менен ишке киргизүү зарылдыгы курч болуп келген. Ушундан улам баба наркын өзөк тутуп, жарандарына туруктуу, коопсуз, бейпил, бактылуу, бардар турмуш тартуулай ала турган күчтүү Кыргыз Республикасын калыптандырууну жана өнүктүрүүнү көздөгөн узак мөөнөткө эсептелип баш багыты аныкталган идеялар тутуму иштелип чыкты. Жана ал Кыргыз Республикасынын улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деп аталды. Уңгу жолдун негизги багыттары: таалим тарбия, илим билим жана маданият, улуттук нарк баалуулуктарын жайылтуу, заманба билим берүүнү өнүктүрүү. Айлана чөйрө адам менен жаратылыштын эри шаркага өнүгө тургандыгы, табияттын аялуу дүйнө экендиги жөнүндөгү түшүнүктөрдү бекем орнотуу. Экономика, жашыл экономика, инновациялык технологияларды киргизүү, экспортты жана ишкердикти колдоо. Мамлекеттик тил, кыргыз тилин коомдун бардык тармактарында кеңири колдонуу. Социалдык мамилелер, ынтымакты, социалдык адилеттүүлүктү бекемдөө. Дин, мамлекеттин коопсуздугун жана элдин биримдигин сактоо максатында улуттук кызыкчылыктарга төп келген тиешелүү мыйзам актыларынын талаптарына шайкеш иш алып барууну милдеттендирүү. Дене тарбия жана спорт, сергек жашоо образын калыптандыруу. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун кабыл алуу элдин тарыхын, тилин, маданиятын жана салттуу баалуулуктарын таанып билүүгө, аларга урмат менен мамиле кылууга шарт түзөт. Улуттун канынан жаралган наркына, демине таянып, уңгу жол менен улуу бийиктиктерди багындыралы. Арбаңыздар, қалың жұрт, амансыздарбы? Ақтаңдай теле көрсөтүүнүн алқағындағы алтын қомыз байгесіне арналған түз эфирдегі тандоо тур уланып жатат. Бүгін буйруса мына 8-ші көрсөтүү 12, 13, 14 жұптар бүгін буйруса айтышат. Ал эми биздин студияда такай ар убакта ушул калыстар тобу жана көрөрмандар, ошондой эле акындар келишет. Мына менин жанымда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Элтиердин ардагери, Түрксой эл аралык уюмунун сыйлыгынын ээси Байыш Төлөнов жана жазуучу, жомокчу, кино режиссер Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Токтош Абыкеев. Жана дагы биздин Такай бул жерде ушул акындарды көрөрман Жолдошал Жанузаков Такай биздин жаныбызда ушинтип көрөрман болуп, өзү дагы акындардан, ушул айтыштардан өзү сабак алып, Такай бизди колдоп келип турат. Ал эми бүгүн биздин студияга келчү конокторубуздун бири Кыргызга белгилүү болуп келе жаткан төкмө акындардын бири Ынак Токтосунов келмек. Ал эми шартка жараша атасы бир аз суркоолоп, ушул келгенге шарты болбой калды. Жолдон келатып, кайра кеткенге ушундай бир туура келип калды. Азыр эмне болорун же мындан кийин эмне болорун бир жараткандан башка эч ким биз билбейбиз. Ошол үчүн Ынактын атасына бекем ден соолук каалайбыз. Ынака чыгармачыл келечектеги ийгиликтерди каалайбыз.
Ал эми биздин борборубуз Бишкек шаарда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти белгилүү төкмө Шекербек Адылов жанында төкмөлөр азыр келишет. Шекербек, амансыңбы? Анда сөз кезегин өзүңө берейин, калган кепти улай бер анда. Урматтуу телекөрөрмандар, Бишкек студиядан жалпы кыргыз журтчулугуна салам айтабыз. Байыркың өнөр өчпөгөн, басынган сайын көктөгөн, илгеркиң өнөр өчпөгөн, ийилген сайын көктөгөн деп мынакей актаңдай теле долбоорунан, актаңдай ушул акындар коомдук фондун Абдывали агабыз көп жылдан бери алып мынакей алтын комуз байгезин коюп келет. Бүгүн дагы бизге ушул акындары келип ушул ырдын пир аталган акындардын төкмөлөрдүн эң акыркы залкары деп аталып келген Исмайыл Борончиев атабыз боюнча мына ушул жерде аман эсен деп Жабаевтар эгиз акын жолдо келатат дейт. Эгиз акындар ээрчишип келатат дейт. Ага чейин мен ушул жерде мына биздин студиябызда калыстыгын кылып келе жаткан Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, акын Бүгайша Арстанбекова эжекебиз ушул көрсөтүү башталгандан бери өзүнүн ошол калыстыгын берип, балдарга өзүнүн акыл насаатын айтып, ошол теманы ачып бергиле деп айтып келаткан убагы. Андыктан Бүгайша эже сөз кезегин сизге берели. Өткөн акындардын ушул упайын, жыйынтыгын өзүңүз сүйлөп туруп айтып берсеңиз. Кутман кеч, урматтуу акындар, калыстар, телекөрүүчүлөр. Бул айтыш абдан бир өзгөчө айтыш болуп келатат. Себеби баягы Элтейирдин телекөпүрөсү Бишкек менен Ошту бириктирип, чыныгы көпүрөгө айланып баратат деп ойлойм. Анан айтыштын атайын жобосун кайра-кайра жарыялап, ошол айтыштын жобосу менен болуңуздар деп кайра-кайра айтып атабыз. Айтканыбыздын себеби орундуу. Себеби бул жерде жободо жазылган тарыхый инсандарды, улутубуздун оңгу жолун улаган айтыш өнөрүн бизге мурас кылып таштап кеткен айтылуу залкарлардын эскерүүсү болуп, ошо залкарлардын темасы болуп аткандыгына байланыштуу ошол темадан чыкпаңыздар. Анан ошол мезгилдеги нукура айтыштын обонун сактап калыңыздар, ошолордун обонуна салыңыздар деген атайын жоболор бар да. Анан ага карабастан эле мына өткөндө өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ага карабастан эле көбүнчө казактын обонуна салып жиберип атышат. Мен ойлойм, ошо жобо менен таанышпагандык, анан өтө мындай үстүртөдөн мамиле кылгандык болуп эсептелет да бул алтын комуз айтышына. Антпеш керек, акындар абдан бир маани бериш керек. Бугачы маани бериш керек. Анан ийгилик каалайм бардыгына. Азыр эми Кудайым буйруп келип калса аман эсенди күтүп атабыз. Темалар да жакшы экен. Исмайыл Борончиев деген акыныбыз кандай гана төкмө залкарлардын бири болгон. Андан кийинки Токтосун Тыныбеков агайыбыз мына замандашта болуп калдык, ал кишини көрүп да калдык дегендейчи. Анан булардын орду өтө бөлөк, булардын баскан жолу, булардын өнөр өргөсү өзү бир өзгөчө да. Анан сырдуу дагы, кырдуу дагы, ошону айтып ачып беришет деп үмүттөнөм. Бал упайларды айтып койсоңуз, өткөн акындардын. Ооба, өткөндөгү акындардын упайлары боюнча абдан талаш тартыш көп болду. Бул жерде жүйөлүү гана себептер бар. Бул айтышта эме болгондордун. Мисалы, өткөн айтышта Нурболот Темиралы уулу деген жигитибиз 76 упайга ээ болду. Анан Жамайка Токон кызы 71 упайга ээ болуп калды да. Бул жерде кандайдыр бир дагы нааразычылык болушу мүмкүн. Себеби Жамайка Токон кызы жобо менен толук тааныш эмеспи, же өзү ошол обонго ыңгайлуу болуп, үйрөнүп, көнүп калганбы, казактын обонуна салып жиберди. Анан тема
кайра эле какшап айтып атабыз. Алымкул Үсөнбаев жөнүндө болуп аткандан кийин Алымкул Үсөнбаевди үстүртүүдөн айтып өтүштү дагы. Анан сөз кезегин бергенде Нурболотко сиздей Токтогул жөнүндө айтып берсеңиз деп кезек берип койду да. Ушундай бир болбогон жерден ушундай кемчилдиктер кетип калды. Ошон үчүн Жамайка Токон кызы 71 упайга ээ болуп калды. Жакшы, анда урматтуу телегөрөрмандар, мына ушул акындык деген убара алыңа ченеп кубалады. Исмайыл атабыз айткандай, Исмайыл атабыздын ушул видео баяны бар экен, ошого кезек берели. Лайык калың журт, жагымдуу жагылык. Ак таңдай акындар ордосунун демилгеси менен ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, Кыргыз улуттук Манас театры биргелешип, ЛТРдеги Ак таңдай автордук теледолбоорунун алкагында Алтын комуз байгесине арналган Ош Бишкек телекөпүрү аркылуу төкмө акындардын айтышы түз эфирдеги тандоо турун баштайт. Июнь айында башталган тандоо сентябрь айына чейин уланат. Тандоо турдан 14 акын тандалып алынып, 30 сентябрь күнү Казакстан, Өзбекстан, Карагалпак, Кытайлык төкмө акындардын катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Алтын комуз байгесине арналган эл аралык төкмө акындардын айтышы өткөрүлөт. Алтын комузга арналган айтыштагы негизги талап залкарларды эске алып, Арыстанбек, Калыгул, Нурмолдо, Жеңижок, Токтогул, Барпы, Бала ырчы Сыдык, Туяк ырчы, Ботобай ырчы, Калмурза, Эшмамбет, Торгоо, Алымкул, Осмонкул, Токтонаалы, Исмайыл, Ашыралы, Токтосун, Эстебес, Туганбай, Тайырбек төкмө сыяктуу улуу устаттарды баян куруу менен айтыштын наркын дагы да бийик деңгээлге көтөрүү, бабалардан калган баалуу өнөр баркына жетүү. Байге фонду 2 миллион сом жана 500 000 сомдук өрүктөн чабылган алтын ширетилген алтын комуз. Мына кадырман калың журт, азыр сиздер Калыстар тобунун мүчөсү, биздин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын Буайша эжекебиз Калыстардын бүгүн ушул өткөн жумадагы акындарга берген упайларын көрдүңүздөр. Ал эми биздин негизги ушул Ак таңдай теледолбоорунун алкагында өтүп жаткан Алтын комуз байгесине катталган акындар кээде ушул шартка жараша оору сыркы болуп калса, кээде бир кокустан ушундай таризде кээ бир учурлар болуп калат. Эми анын баардыгына биз чыдамкайлык менен, сабырдуулук менен кызмат кылышыбыз керек. Ама менен эсен дагы азыр келип калса керек. Жана эле мен көрсөтүү башталардан мурда эле сүйлөшкөн элем, келип баратабыз агай деген. Эми ошентсе дагы биз азыр бүгүн негизинен мына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биздин белгилүү мына ЛТРдин мыкты алып баруучулардын бири Шекербек азыр бүгүн буюрса Токтосун акын жөнүндө жакшы айтыш куруп бермек. Эми азыр биз бу жерде Калыстарга берели сөздү. Андан кийин кайрадан буюрса Шекербекке беребиз. Шекербек эми баягы торгой тилдүү Токтосун атабыз жөнүндө анын темасы бар. Буюрса ал айтып берер. Ал жеткенче азыр эми Токтошоба шартка жараша бүгүн эми көрүп турабыз, ушундай бир маселелер болуп калып атат. Эми кээде ал дагы буйрук. Алла Таала алдында жакшы нерселерди берсин. Негизи сиздин дагы мына ушул акындарга ушул көрсөтүү башталгандан бери жака мына 8-чи көрсөтүү кетип атат да бүгүн. 13-14 жұп акындарды көрүп атабыз. Айткандарын, башкаларын негизи режиссер катары, мынау жазуучу катары, маданият адамы катары, мындай айтканда мугалим катары да негизи эмнелерди коштойбуз, мына эмнелер кемчилик болуп атат, кандай нерселерди биз дагы кошсок болот. Ушул чоң бир байгени койгон соң, анын ушул максатына жеткирүү үчүн дагы акындар эмне кылыш керек? Биринчи силерге чоң рахмат, ушунтип уюштуруп атканыңа, ушунтип элди кулагынан тартып сахнага алып чыгып атасыңар канча жылдан бери. Мунун ролу өтө чоң өзү. Келечекте бул жакшынакай баа берилет, азыр да баа берилип атат. Илгери бүт өмүр баяндарын окусаңар, Токтогулдун, Эшмамбеттин, Барпынын, булар бирин бири издеп барышкан да. Издеп барып,
устаз болушуп берки шакирт болуп алышкан. Ошол биз театральный институттарды бүткөнбүз. Ошондой кылып окуткан экен да бирге жүрүп. Алар чогуу жүрүшкөн. Анан режиссер катары мен айтам, ар бир сахнага чыккан киши бул режиссердун колунан өтүш керек да. Мына азыр бардыгы бирөө чогуруп жүрөт акындарыбыз, бирөөсү дагы атасын карап атат, бирөөсү жүгөрлөрүн эгип атат да, бирдеке жалгыз болуп калып атышат да. Эки акынды жок дегенде эки акын кошуна болуп калганда дагы кичине бирдеке өсмөк, бирин бири көрүп турмак, бирин бири чукулашып турмак. Мына мен мисалы үчүн сен менен неме жолукканда айтам го, Абдывали сен акынсың, ошон үчүн мен келгенде мага салам ырдап салам айт. Учурашканда салам айт. Ассаламу алейкум токтошом деп. Ушул сыяктуу биздин чыгып аткан айрым солгун болуп аткан жерлеринде баягы акындарыбыздын солгун болгон жерлерде акындардын өмүр баянын жакшы билбей атат. Аткаруучулук жөндөмдүүлүк жок болуп атат. Булар ушу даярданып чыгаардын алдында бир режиссерго барып, мени бир көрүп койчу, эмне жаңылык кошосуң десе, режиссер сүйүнөт, мен чын жүрөктөн жардам берет. Мен мына жерде келе турган балдарды айтып атам, келгиле мен бир сыйра көрүп берейин. Сахнага чыкканыңан баштап, кара сөздөн кошуп туруп, мисалы үчүн Токтогул жөнүндө айтып атсың да, кара сөз менен айтып өмүр баянын же болбосо биринчи күйүнө чыкканын, же болбосо барып жолуккан кара сөз менен айтып туруп, анан мынан тырдаган экен деп ушуларды кошсо деле бул көркүнө чыга бермек да. Булар жалгыз болуп калып атат. Буларга бир баягы күлүктөр жарышка түшкөндө дагы аны неме кылган атчаңдар эки чакесинде сонун кылып жөлөп таяп кыйкырып ошондой кылыш керек. Анан сахнага чыгаардын алдын мисалы үчүн мынаны мен жардам берейин эле деп атам, чын эле балдар келбей калып атышат, ошол күнү келип калып атышат. Мисалы үчүн Туя кырчыны карагыла. Туя кырчыны аты аталбаган эле киши. Ушул акын экен. Сүйгөнүн ырдап алып, сүйөм мен сени деп атат. Атаң эми бир жердин бий экен, атаң бий экен, сени бербей атат мага. Жүр качып кетейли мына ошол дарыяны бойлоп, дарыяны кечип өтүп кетейли. Анан Туя кырчы ырдаганда күйгөнүнө чыдабай, как актер катары күйүп бишип жер тепкилеп ырдаш экен. Көкүрөгүн каккылап ырдайт экен. Мен коркпойм сенин атаңан. Туя кырчыны алып келип туруп үйүнүн ичине камап коюп туруп. Мисалы үчүн мен өзүм элестете албайм, мен бирөөнү алам десем, будушу баягы кайната мени орду казып туруп, мени ошол жерге көмүп койгон. Кандай? Ошого чыдап туруп кайра ырдай бергенде. Анан муну тоготпой атат деди. Бир ырчы мени тоготпой атат деп туруп, баягы байлар ошол мансаптагы отурган кишилер баласын уур кылдырып туруп токмоктоп элден кууш керек болгон. Илгери уурлук кылгандарды айылынан элден бөлүп кууп салган. Бул элден бөлүн деген бул жаман нерсе болгон. Баласын анан качырып 1 жыл баласы качкын болуп жүргөн. Жалаадан. Анысы куру жала. Анан баласы өлдү. Бирок ырдай берди да. Өчөшүп ырдады, чындыкты айтып ырдады. Бизде андай патриоттор, бул чыныгы патриоттор. Кудайдын берген талантын, Кудай берген талантты кайта элге бериш керек экен да. Муну Чубак ажы айтты неме деп. Ысырап деген нерсе болот. Кудай талант берсе, ошол талантты элге бербей койсо, бул ысырап деди. Ысырап кылбай калган. Анан акыры баласын да өлтүрдү, кийин өзүн атка сүйрөтүп жүрүп өлтүрүп салды. Эл боздоп, эч ким жардам бере албай калды. Андан кийинкиле мына неме Нокаттын немесиндеги Ботовай ырчыны карагыла. Не деген кыйынчылыктарды карады. Бул баатырлар өзү. Баатырлар, миң кырдуу баатырлар. Токтогулдун өзүн карагыла. Бирөөнү 5 жинне тийип, 5 каман деп алып, Сибирде жүрүп келди. Бирок дагы кийин ырдады баары бир. Биздин менин оюмча мынаны бир билиш керек, биздин акындарыбыз. Мен тарыхты аябай таң калып окуп атам. Бул акындар кыргыздарды мен биринчи согуштан кыргыздын жеңилбегени бул манашчылар акын да. Манашчылар күпүлдөтүп айтып, баягы чыккынчыларын айтып, элди жаш кезинен үнү элек балдар 15, 16, 17 сыргактар ушуларды гүйлөп турганда элди намызга тийип турган. Аттарды мине турган аттарды сындап турган, тополоң чыгып кетип баратканда токтогула биз сөз деген бул акындар бул өтө чоң саясатындагы согуш өнөрүндө кыргызды сактап турган, кыргыздын намысын кармап тургандар да. Ошон үчүн биздикилер, биздин акындарыбыз, сиздердин мойнуңуздарда өтө чоң жүк бар. Муну көтөрүшүңөр керек. Абдывали бирөөнүн окуясын айтып берди. Укмуштай сонун таланттуу актерлор да ойногон. Барпыны тимеле укмуштай төккөн. Мен дагы аны бир киного ойноп бер дедим. Ойнобой койду. Укмуштай даяр актер. Сен айттың, акын. Ошону
бизге бу акындар кошулур да дептир. Ал чаап таштап турган, атын айтпай эле кой элем, ал чоң кызматтарда жүрөт, бир укмуштай талант. Ал айтыптыр да, мен акындык өтпөй, мен өзүм профессиямда мына чоң немени жеттим. Бул акындык бул өтө чоң жоопкерчилик, ал жоопкерчиликти мен көтөрө албайм дептир. Бирок ырчылардын балелшиги да буярман, кып-кызыл бардыгын өмүр баянынан бери билет. Ошон үчүн мына биздин мен акындарга айтарым, сиздердин мойнуңуздарда чоң жоопкерчилик бар. Өтө сонун бул жакшы жоопкерчилик. Кыргызды сактап калчу, тилибизди сактап калчу, ырыбызды сактап калчу. Кийинки поколение мүмкүн кандай кылат? Мен сиздерди аябай сыйлайм. Акын болбой калганыма, башка актерлук, режиссерлук тандап алганыма кичине кээде ичим ачыша баштады азыр акындарды карап туруп. Бул эмне деген сонун кесип экен. Ошон үчүн өмүр баяндарды атайын окугула. Кайта-кайта окугула, кайта-кайта сурагыла, өзүңөр китептер бар. Мен сиздерге ийгилик каалайм, сиздер биздин кыргыздын чоң түркүгү жөлөп турган түркүбүздөр. Эң туура айтасыз. Мына Токтош абам айткандай чындап эле биздин кыргыздын тарыхта мына бүгүн биздин чоң бир кыргыздын залкарлары жөнүндө тема болмокчу да негизи. Ашыралы Айталиев деген ким? Мен өзүм устатым. Атам менен бирге курдаш болуп жүргөн, негизи эле алыптардын өтө чоң Осмонкул устаты болгон, ал деген ушунчалык кыргыздын залкарларын обон деген керемет. Ана сөздөрүн баарын угуп чоңойдук да. Ошол Тайырбек Төкмө кадимки устатыбыз. Тайырбек Төкмө айтчу да. Барпы атам, мен Барпынын шакирти да алчы. Эң кенже шакирттердин бири Тайырбек Төкмө, көзүн көрүп калдык. Акындын айылына акын келгенде айылдын башынан эле кирип урдап кириш керек деген. Ошону мына Токтош абам менен качан жолуксак экөөбүз кадимгидей эле баягы айтышып, экөөбүз бири-бири менен учурашабыз да. Ошо дайымага жолуккан сайын, "Ой, Абдубали, сен акын болсоң, ырдап учурашкын мени менен" деген бул чоң таасир да. Анан дагы мына бул жерде бир нерсени белгилей кетейин да. Мына Байыш абама азыр сөз берем. Ага чейин бул нерсеге биз жөн эле жете койгон жокпуз да. Актаңдай теле долбоору, актаңдай акындар ордосун уюштуруш, негизи эле ушундай чоң мына азыр быйыл 2 миллион акча коюлуп атат. Баягы Маданият министрлигинен байгеге. Андан сырткары Кыргызда чыныгы мыкты адамдар көп, аябай акындык өнөргө ушул колдоо көрсөтөм деп. Мына Алтын комуз байгесинин автору, Кыргыздагы белгилүү меценаттардын бири, Кыргыздын чыныгы ишкерлеринин да бири. Мындай айкөл адам ар жерде эле табыла бербейт. Мына 2015-жылдан бери жака 10 жыл өтүп кетти. Ниязбек Айбашев агайыбыз ушул колдоп коштоп өзү алтындан ага эмне кереги бар, ал акчанын баарын өзүн эчтетсе деле жарашат да. Бирок мына 500 миңдик алтын комузду коюп атат. Мына 10 жылдан бери акындарга алтын бериш ул көрүнгөнүн эле колунан келе бербейт. Бул дагы чоң эмгек да. Ошону мен ойлойм ар бир акын жүрөгү менен сезиш керек да. Анан аябай даярданыш керек. Туура мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Көпчүлүк акындар, баары эле менин кичүү өзүмдөн кийин келген шакирттер, балдар, таланттарда бирок негедир ушул китеп ачып окубай, кайрылбай, ушул нерсеге мындай чындап эле жоопкерчиликке алып, өзүнү сезип, мен акын экенмин дегенин сезбей келатканы мени чындап эле өкүндүрөт. Бирок арасында чындап эле бардык эле Ашыралы Айталиев айтчу да, балам, актаңдайды оңго чыгардың, эми жөн кое бер. Бир баланы дагы оңго чыгарсаң өзү басып кетет. Мунан кийин чыкса чыгат, чыкпаса аны жөн эле кой, обара болбо дегендей сыяктуу Исмайыл Борончиев да бир жолу ушул акындык деген обара алаңга череп кубала деп баары бир айткан дубаңа да ал көнбөйт дегендей ушундай залкарлар жөнүндө бүгүн болмок. Эми кантсе дагы азыр дагы уланат перед көрсөтүүбүз. Байыш агай, сиз мына экөөңүздөрдөн мен ушул көрсөтүү башталгандан бери жака 4 калысыбызды байкап атам да. Сиздер деле акын болуп баратасыздар да, негедир Төкмө болуп. Сиздин эмне кошумчаңыз бар? Эми бир кызык нерсе, ушул Актаңдай программасы кыргыз адабиятындагы бир жанрдын өңүрүн тартып турат да. Эмне үчүн мынтип Актаңдай деп биз жанагындай эл арасындагы таланттуу уул кыздарды ушул булактын көзүн ачкандай ушулардын бир шыгы ойгонуп кетсе экен, шыгымынан ардагы артылып элге бир кеңири таралса экен деген ниетте өткөрөбүз. Анткени бул биздин адабият майданындагы бир төкмөлүк жанр, бул өзүнчө жанр. Бул ар кимдин эле колунан келе бербеген жанр да. Ошон үчүн ушундай талантка ээ болгон адамдардын өзү бул эң бийик деңгээлдеги патриот адамдар да. Мен бир нерсе таң калам. Жана өткөндө биз айтканда
Сыдық Баларчы жөнінде, Алайшев жөнінде айтып отқанда ошондо бир кыз жери бар да. Ошо өзгөндө бир чоң бай ошол той кылып атканда Токтогул баш болуп, Барпы бош болуп баары келген экен. Ошондо Баларчы ырдаган жери бар экен. Бүт ушундай акындарды айтып, карылары паланча жаш өткөн түкүнчү деп эң акыркы жашы мен 18-деги Баларчы деп өзүн элге тааныштырып койгон. Бул дагы акындык импровизациядагы өзгөчөлүк да, өзүн ошол жерде тааныштыра кеткен. Эми биздин эң эле баягындай оор жерибиз азыр биздин балекет ушу телефон деген бала чыгып, ушуну көбү колдонуп, мейли сүйлөшкөнгө байланышкан мейли ушуга көбү уктап кетти дагы, китепти көп окубай калганын өкүндүрөт да. Бул өзү бул өнөр өлбөйт. Бул романдын ыкчуулугунан бери келаткан нерсе. Бирок ошону биздин мына Актаңдайда көрсөтүүдө ош бишкек болуп туруп, бүтүндөй Кыргызстандын элине буну эмне үчүн көрсөтүп атабыз? Ушул айыл жергесиндеги, жер жердеги өнөрү бар, чымыны бар угул кыздар ушул өздөрүнүн талантын дагы ташкындатса экен. Бизден мурун да мындай кыйын акын, импровизаторлор өткөн экен деп ушуга кызыгып, ушул өнөрдү ташкындатып кетиш керек да. Бул өнөрдү бизде эң мына башка элдерди коелу, кыргыз менен эле казак да бар айтыш. Айрыкча биздин кыргыз элинде бул айтышы кызуу. Ошон үчүн биз мына көрсөтүүлөрдү улам-улам байма-бай айыр шемби сайын элге тартып атканыбыз жөнүнөн болгон жок. Биз өзүбүздүн адабияттагы бир чоң жанрды элге тартуулап, ошону сактап калыш керек. Албетте бул айрым наркы менен эле токтоп калбайт. Бул өнөр кете берет. Бул элде бар нерсе, канда бар нерсе. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын аймагындагы илгерки акындарды бекеринен башынан саймедирип тааныштырып жаткан жерибиз жок. Эмесе кандай деген адамдар ушундай заманга жетпей, өзүнүн доорунда кор болгонун айтып, өзүнүн доорунда эрктүүлүгүн турмушка ашыра албай калганын айтып, зарлап өткөн канча не деген биздин акындар өтүп кетти. Токтогул биз бекер айтпайбыз. Токтогул төкмө огончу эмес, ал кишинин көп өнөрү болгон экен. Эми ал киши керек болсо күрөшкө да түшүп жүргөн экен. Ал кишинин да башка өнөрлөрү бар. Куудулдугу болгон. Куудулдугу болуп ушундай. Демек мындай адамдар чанда жаралат айтып туугандар. Биз айыл жеринде, райондордун аймагында ушундай өнөрү бар адамдар болсо, мына ырчы экен деп күлбөсөн, кайра ошону колдошубуз керек. Бул таланты бар турбайбы? Бул баралына жеткенде мындай жигит болот деп. Биз дагы ошол максатта мына бул Актаңдай көрсөтүүсүн бекеринен улантып аткан жерибиз жок. Биз ойлойбуз, Кыргызстанда көп жаштар бар. Албетте бул Актаңдайга баары баягы булак дарыяга куйгандай, дарыя деңизге куйгандай биздин көрсөтүүбүзгө кошула бермекчи булар. Айша агай, дагы бир нерсе кошумча айта кетсеңиз. Мына 8-чи көрсөтүү кетип атат. Буюрса биздики 6-сентябрда баягы буюрса 44 акын катталган, ошол жыйынтыктайбыз. Анан кийин 30-сентябрь күнү буюрса биздин борборубуз Бишкек шаарында эл аралык деңгээлде чоң айтышты өткөрүп, анан баягы гүлүктүн гүлүгүнө алтын комуз беребиз. Негизи ушул көрсөтүү болуп келаткандан бери жака акындарга дагы эмне сунуш бересиз? Мен ушундай баягы эки Бишкектен, Оштон болуп ушул жерге катышып аткан акындарга бир ошол өзүмдүн айтайын деген нерсем, ошол мына биздин жободо жазылган, ушул жобонун шарттарын жакшы билип алса, анан алдынан эле мисалы ошол баягы акындардагы кимдер жөнүндө темалар бар да жазылып калган. Ошолорго үңүлүп, ошолордун акындык өнөрү, анан башка дагы адамдык өнөрлөрү, башка дагы өнөрлөр бар да ошондой кишилерде. Ошол жагында көбүрөөк изилдеп, даярданып, элге тартылса жакшы болор эле. Жакшы болот. Биз ушул жагына келгенде жана балдар бир беткейлер да коюшат да, паланча деп туруп түкүнөт. Жок, андай эмес. Алардын ар аш тойлордо өз өнөрлөрүн тартуудан кызыктуу жактар бар. Ушул жагына токтолуш керек да. Ошон үчүн жана биз телегейтебиз, Бишкекте деле мына биздин калыстар тобунун мүчөлөрү айтат. Чынында моюнга алышыбыз керек. Биздин өнөрпоздор ушул жагын изилдеп айтат да. Ушул жагын келиш. Эмесе Барпынын, тегинин канча кызыктуу жактары бар. Эң туура айтасыз, эң туура айтасыз. Токтош агай, бир нерсе кошумчалайын деп атасыз. Мен мына биздин жигиттерибиз бар да, жакшы акчасы бар, жакшы бизнестерди кылып атышат, мына заңгыратып тез эле бир Ошту бир айланып кайта келсең эле, бир жума болбой калсаң бир үйлөр бүтүп калат. Ошо бай жигиттерчи, жаңкы биздин Нияз Айбашев. Эми 500 миң мисалы үчүн
чоң акча да, ошонусун мына комузду чаптырып атат. Ошол биринчи баягы Болот Шамшиев аксакал келгенде ошондо дагы жардам берди Ниязбек Айбашев, Майбашев. Ошонон бери ушундай жардам берип атканына Кудай ыраазы болсун. Соопту көп берсин. Мен айтайын дегеним, кымбаттуу бизде бул ушу таланттарды колдоп койгон жигиттерибиз көбөйсүн деп атам да. Биз мисалы үчүн мына цемент заводто иштеп жүрдүм да. Ошол жердин директору, жанкы биздин Тайыр деген чоң операторубуз бар эле. Америкадан немен да курсуна өткөн оператор, монтажчы. Ошол балдарды окутабыз деп, анан биз Болот Шамшиевдин мектебин ачайлы дедик. Бул киши 20-30 жыл кино тартпай калды. Анан Болот аканы чакырганда, как раз сен немең болуп калды, анан биз Болот ака менен иштешип калдык. Ошондо бизге жакшы акча бөлүндү эле. Болот аканы биз айттык. Сиздин мектебиңизди ачайлы. Мектебиңизди ачайлы. 2 жылда актер, режиссер кылса болот даярдап. Анан Болот ака биз менен иштешип калды. Анан бунун келечеги жакшы болбой калды. Жанкы Тайыр деген өтө таланттуу, өтө таза жигит кокусунан өтүп кетти дагы, бизге берген акчасын кайта бердик да кээсине. Ошондой мына таланттарды бирөө жөлөп таябаса, генийлерди бирөө жөлөп таябаса, булардын мүдүрлөө беришет да кымбат болуп калат. Ошон үчүн ушул Айбашевтай жигиттер, кыздардан чыккан жигиттер, неме талантты байларда болсо, ушул Актаңдай менен кошо иштешип, мына кино тартылганда ушул акындарды биз кино кылып чыгарсак болот. Бизде толук мүмкүнчүлүгүбүз бар, жак аппарат немелер. Ушу чыгармачылык кишилерди бир колдоп берсеңиздер, кымбаттуу жигиттер, биздин Кыргыздын сон байлары. Азаматтар бар болуңуз. Азаматтар. Эми кадырман калың журт, мына сиздер көрүп жатасыздар, биз түз эфирдебиз. Ош Бишкек Төлө көпүрөбүз аркылуу бүгүн тандоо тур уланып атат. Анда Шекербек, Шеке келем Комуздалда кадимки биздин Залкар 4 тарабы төп келген ушул Токтосун атанын жөнүндө ушул жакшы сага кезек келген. Негизи ошол теманы өзүң ырдамаксың. Анда сага кезек берели да, эми Шекербектен жалпыбыз анда Токтосун атабыз жөнүндөгү бир торгой тилин сайраткан токомдун бир кабарын угалы. Көрсөтүү соңуна чыкты деп биз биякта калып калат окшойбуз деп. Анан кара сөз менен айтыш болду окшойт а. Ордон Ошто агаларыбызга рахмат айтайын. Мен калганы да элде мурун. Аман эсен келбедиң, алар ойлонуштуң эмнени. Кандай экенин да айта албайм, ал адамгерчилик деңгээли. Кандай болсо да ал жаштардын сыйласаң экен эл жери. Мен эми Токтош агам айткандай амандашып алайын. Мына Актаңдай теле долбоордон ардактап андан ой барайын. Болбосоң эжеңе сендешип ой алайын. Анткени эл Термам каналдан дегенге сенсиң эрбиң агайын. Мына акындар кел албай, жең айтышып жообун бере албай. Шекербек кууп жиберген экен деп ойлоп анда калбасын. Мына алып баруучу жагынан, болбосоң акынды кошол жагынан. Шекербек өзүң ээлеп алыптыр деп айтышат го, көргөн билген дой тааныган. Эмиңе жең тема жакан ой келейин. Анткени мына көрүп жатамын, теманың ачып бергиле деп калыстар айтып жаткан убагы. Жакшылыкка болсоң ошондой тартып жаткандой убагы. Мына жай бою болсо карачы, эң айтышып жатат акындар, тандалып жататтың акындар. Болбосоң Арыстанбек жеңи жок, Токтогул акын баштаган. Оодарылып жаткан кез эчем бир дейдиң асылдар. Болбосо байкап мындан олтурсам, өз деңгээлине жараша ырдашып мында жатпайбы, өнөр поз эчендой жакындар. Эми Токтосун деген тема келгенде, мен дагы бүгүн агайын токтолбой ырдай турган акын барбы. Анткени Токтосун деген ким эле?
толқыған жандын дой бір елде, топ толған елген ырдаса, күні деле күн елде, түні деле түн елде, деп айтат бірге жүргендір, қайран асыл тоқымдың қадырын жақшы білгендер, шығармашылығын ардайым, чын діліменен сүйгендір, жаш кетті деп ананда, жан діліменен күйгендір, анткені қайран тоқым чынында, мен андан айтып берейін, қорғолдой чағында, қорғолдың алған батасын, болбосо барпақынға жойдырған, балалық шоқты қой қатасын, анан қалық таштап кетіптір, қазына байлық запасын, алым құлға қақтырғандан ақынды көлердой тақасын. Ойдым болсоң асыл тереңін Осмон құл беріп тойын ақасын. Анандан Осмон құлға күйі бал екен, мұна Гүлсайрадай апабыз кирдетпеп тұрдой жақасын. Ұшында емгегі сіңген тоқығызай, елменен ғана біргеңе жашасын. Emi toqumdun eskergen oşoldoy gezinde, bayağı 48-ci жылында, oşol oktyabrdan oy güzündü, teң suzaqtın tüzündü, barpıға joluqqanın aytalı, anda Junay eken Junay avam janında, aytkan eken toqumu, uçuraşıvırda dep, çıdarsa çıdasan anda çıdarsın, çıdabasan sen dağı kaçıp bir gün doy tınarsın, oşondo qayran toqubuz oy. Барпақынға ошондо мен тыбырдап тургандой чак экен, көрүп турам bir yerden, тиги көгала сакал абамды, барпың акын ушул деп, балдардан уктум кабарды. Canından eken ayalı, sırttan adam görünü sındашып бүгүндөн алалы. Бүтпөгөндөй дүнүйө жеңемдин бүркөлүп турат кабагы. 60-тан асса да алга менен той болгон, 80-ге кадам басса да абам серпкен деген кой болгон. Абам аялды ушундай багабы, кайдагыңы тентек дебестен, абага булан айткан салам дей. Бұрдасаң анда барпақын, балам бүттің бүді бой айтыптыр, андан кейін барпақын жобымындай беріптір. Балам ұшырашып ұрдадың, урмат менен тыңдадым, амандашып ұрдадың, айтқаныңды тыңдадым, ала барман екенсің, ақындық жолын бұлғадың, азиз елем жетелеп, алыс жолды төтөліп, алып жүрөт құрбалым, аялында жардамға ала келген екен деп, айтып біраз ұрдадың. Балам алеміне қылғаның, балам сендей кезімде, бары турат есімде, көзім ашық чағында, көп барғамдалай айылға, қаяша қылған ырчылар, қалушы менің қарыма, ай балам, ардақтаған тай балам, сенде ечен ырчына, мен серпкен кезде жайлағам, шіреткенде болотто, шілтегенден тайбағам, азыр өткірі баласың, ачуыңа саларсың, ақыл айтқан мағықшып, абаңы қайдан табарсың, андаңа да бар, ини бар, айтқан сөзге көнөрүсүң. Деп ошентип ой карачы барпакынга жолугуп, кайран током атабыз барпакындан соолугуп, андан кийин ойлосом, талык акын карачы, Борбор Бишкек шаарына алып келген турбайбы, жакшылыкка көңүлдүн багыт берген турбайбы, ошондон бери карачы, ашке менен бир жүргөн, агайын элди сүйдүргөн, эстеке менен карачы, эгиз козуң аталып, эли журтун сүйдүргөн, эстеке менен бир жүргөн, тууган менен бир жүргөн, туған елді сүйдіргін, Замирбектей ағабыз, мұнан ақындыққа үйреткін, ақындыққа күйлінткін, деп айтып қалған уақы, емі қағылайын туғандар, уақыт деген уақыт ал жағын ескен алалы. Бүтіргіңді бұл жақтан өң айтылып жатат құлақаң режиссердің баяны, бирок менен айтар бір сөзім, тоқым салымды қошқын тұрбайба, мұна маданият тармағын. Ошондо дагы токобуз ой төп, тарабы төп жорго, акын эле деп айтышат, кайсыл жерге барбайын. Мына кыягын тарсак аркылдап, кыялы сүйкүм жаркылдап, ооз комуз каккандан ободон үнү заңкылдап.
Tөгülü vırdap tur çeken töründün elden şankıldap. Oşense dağı tokomon oң el artistligin berbeptir. Hiç kanday bolboy günösü. El artistligin bersek dep oşol kestegi jetekçilerden aytpagan eken bir özü. Anse da balaga bala çoңgo çoң mına ke bayqap körsöktö borker jumşak münözü. Anan toktoguldan keyinki adamgerçilik jagına neje toktosun eken bir özü. Yemin ança mınça bolsa da bul tokomo kılgan sıyında. Tağlayın tuğandar aytar oydun oy toktotup. Aytılgan sözüm ırımda antkenin asıl tokum atabız. Kırgız bardan ardayım jaşay beret dep oylayım. Kılımdan gana kılım ki. Dep bütürüp turup anda oştoğu studiyabızga gezek bereli. Бар шәке. Кадимки биз бу жерде да карап олтуруп, Токтосун атабыздын арбайы бул жакта айланып жаныңда коштоп жаткандай, эл ырчысы Эстекемдин арбайы колдоп жаткандай, айтылуу ашыралы атабыз менен устаттарыбыз Исмайыл Борончуевдин ушул уруху сени жолдоп жаткандай эле сездик. Чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Кадырман калың журт, эми акындарыбыз келбей калды, шартка жараша ар кандай болот турмушта. Мен болсо ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүдү соңуна чыгабыз. Кийинки ишемби жолукканча бардыгыбыз аман эсен туралык. Актаңдайдан жолугушканча бардыгыңыздарга жакшылык каалаймын. Эл терден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз кийинки жолугушканча аман туруңуздар. Урматтуу абитуриент, көп тилдүү билим алып, кош дипломдун ээси болууну кааласаңыз, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине келсеңиз, туура жолду тандаган болосуз. Кыргыз-Өзбек эл аралык университети дүйнөнүн 150ден ашык алдыңкы жогорку окуу жайлары менен кесиптик билим берүү багытында кызматташкан эл аралык статустагы окуу жай. Кыргыз-Өзбек эл аралык университети кең ааламдын ачкычы. В эфире государственной телерадиокомпании «ЛТР» информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии для вас работает Юлия Ценко. Здравствуйте. Смотрите в нашей программе сегодня. Республиканский бюджет Кыргызстана показывает устойчивый рост. Только за первые 6 месяцев этого года доходы увеличились на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последние 4 года особое внимание уделено развитию энергосектора. Вместе с тем проводится реальная работа по реализации различных направлений развития возобновляемых источников энергии, в том числе строительство малых ГЭС. С 1 сентября для водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения, вводятся более строгие меры. Теперь при нарушении ПДД придется пересдавать экзамен. Ош становится современным городом, улучшается его экономическое и социальное развитие. Планируется создание новых рабочих мест, развитие туризма, инфраструктуры, предоставление льгот и услуг для жителей города.
Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Кыргызстана, изменив его со стабильного на позитивный. Иностранные эксперты отметили улучшение макроэкономических и фискальных показателей, а также повышение потенциальных темпов роста экономики. При этом ключевым критерием стало снижение уровня государственного долга с 64% от ВВП в 2020 году до 37% в 2024, что свидетельствует о наличии бюджетного пространства для дальнейшего устойчивого развития. Сейчас доходная часть бюджета превышает государственные расходы. В прошлом году профицит составил 2,5%, это несмотря на очень серьезные вложения в развитие инфраструктуры, строительство школ, больниц, социального жилья, увеличение зарплат, пенсий и пособий. Экономика Кыргызстана продолжает набирать обороты, поэтому республика подходит к периоду пиковых выплат по внешнему долгу в 2027 году с достаточно сбалансированными и устойчивыми показателями. Есть основания быть уверенными в том, что проблем с погашением не будет, хотя нагрузка на бюджет все еще остается достаточно серьезной. Об этом рассказал руководитель службы информационной политики администрации президента. Республиканский бюджет Кыргызстана показывает устойчивый рост. Только за первые 6 месяцев этого года доходы увеличились на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 278 миллиардов сомов. Основной источник поступлений – налоговые доходы. За полгода они принесли 181 миллиард 372 миллиона сомов. Позитивные перемены в экономике Кыргызстана отмечаются и Всемирным банком. Исследование, проведенное аналитиками ВБ и основанное на опросах населения, свидетельствует о том, что большинство граждан страны чувствуют перемены к лучшему и позитивно смотрят в будущее. Продолжение темы далее. Финансовая устойчивость страны становится все более ощутимой. Доходы республиканского бюджета уверенно растут, улучшаются налоговые и таможенные сборы, реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Так, за 6 месяцев этого года в госказну поступило больше запланированных средств. План по выполнению бюджета Министерством финансов идет с опережением. За 6 месяцев 2025 года доходы бюджета составили 278 миллиардов 800 миллионов сомов. Это на 38,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Налоговые доходы составили 181 миллиард 372 миллиона сомов. По сравнению с прошлым годом выросли на 25,8%. Неналоговые поступления составили 93 миллиарда сомов с превышением плановых значений на 13,9%. Высокие показатели и в консолидированном бюджете. С таким темпом его выполнения доходы государства в конце этого года составят 1 триллион сомов. Сейчас к этой сумме осталось собрать всего 400 миллиардов сомов. Консолидированный бюджет по итогам 6 месяцев составил 604,2 миллиарда. Это темпом роста к прошлому году 167,5%. Или на 243,6 миллиардов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные обеспечены за счет доходов государственного бюджета, в том числе за счет налоговых, неналоговых поступлений и активов и обязательств. Доходы бюджета увеличиваются благодаря правильно введенной фискальной политике, а именно эффективной работе таможенной и налоговой систем. Налоговая служба обеспечила 136 миллиардов 578 миллионов, что составляет 134,9% к прошлому году. И таможенной службой 64,097 миллиардов собрало фактически за 6 месяцев. Это с темпом роста к прошлому году 107,5, либо 4,4 миллиарда больше, чем аналогичный период прошлого года. Благодаря достаточным доходам появляется возможность для решения реальных проблем государства. К примеру, Национальная школа и лицей инновационных технологий номер 5 – один из объектов, где уже используют бюджетные средства. Здесь идет капитальный ремонт, меняют крышу, окна, инженерные коммуникации и не только. Все за счет госказны. Андан бери 44 жыл аралык өтүптүр. Андан бери бир дагы капиталдык ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Этой школе 44 года, и за это время здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Эту проблему делегаты поднимали на 3-м Курултае, и с прошлого года нам начали уделять внимание. Ремонт закончится к началу учебного года. Сейчас на 70% завершены работы. У нас учатся более 3000 детей. Теперь они будут обучаться в современной и обновленной школе. Вся работа ведется за счет госказны. Государством было выделено 180 миллионов сомов.
окуучулардын маанайы ачык, жарык бөлмөлөргө кирип окуп калат экен. Эксперты отмечают, что рост показателей – это результат сочетания нескольких факторов. Это и стабильная работа налоговых органов, и улучшение администрирования, и в целом общее оживление деловой активности. Приведу вам два конкретных примера. Первое – повышение заработных пособий за счет увеличения консолидированного бюджета. Да? И тем самым мы видим, что поэтапно, идет процесс создания условий для бюджетников. Это строительство ГИК, строительство домов по всем направлениям. Это все за счет увеличения доходной части нашего бюджета, потому что если у нас есть увеличение бюджета, это дополнительные рабочие места и дополнительные затраты для поддержания экономики нашей страны. Таким образом, увеличение доходов республиканского бюджета говорит о росте финансовых возможностей страны. Появляются реальные возможности для того, чтобы больше средств направлять на решение проблем от социальной поддержки населения до развития инфраструктуры. Благодаря улучшению социально-экономического положения страны были построены социальные объекты. Обеспечим ввод в эксплуатацию 2 общеобразовательных школ и 1 пристройки на 1770 ученических мест, в том числе в Баткенской области на 250 мест, в Чуйской области на 500 и в городе Бишкек на 1020 мест. Также завершено строительство 5 дошкольных учреждений и 2 пристроек общей вместимостью 700 мест. В Баткенской, Джалалабадской и Чуйской областях и в городе Бишкек сданы в эксплуатацию 10 амбулаторно-поликлинических учреждений. Вместе с тем укрепляется и внешний финансовый щит, международные резервы. Они защищают экономику, укрепляют курс СОМа и повышают доверие к Кыргызстану на мировой арене. По данным Национального банка, на 30 июня этого года объем валовых международных резервов Кыргызстана достиг 6 миллиардов 508 миллионов долларов. Это на 72% больше, чем год назад. Международные резервы Кыргызстана рост на 72%. На 30 июня 2025 года 6,5 миллиарда долларов объем валовых международных резервов. Рост на 2,7 миллиарда долларов по сравнению с июнем 2024 года. Динамика роста с февраля 2025 года плюс 152,9 миллиона долларов. С марта 2024 года плюс 1 миллиард 960 миллионов долларов. Структура ликвидной части 5 миллиардов 380 миллионов долларов. Золото 3 миллиарда 308 миллионов долларов. Валюта 1 миллиард 540 миллионов долларов. Другие активы 457 миллионов долларов. Только ликвидная часть резервов, то есть средства, которые можно использовать немедленно, составила более 5 миллиардов 370 миллионов долларов. Это означает, в случае необходимости государство может оперативно стабилизировать валютный рынок и выполнить все внешние обязательства без помощи извне. Серьезные вызовы, которые стране может произнести извне, это всевозможные кризисы, катаклизмы. Это дает возможность удерживать нашу валюту на одном уровне. И это очень хороший показатель для наших инвесторов, что подушка безопасности в Кыргызской республике, она достаточно устойчивая. И это дает возможность развиваться дальше и привлекать инвестиции. Инвесторы могут не бояться спокойно приезжать. И плюс ко всему прочему, всевозможные международные рейтинги, они тоже оценивают устойчивость экономики через как раз и эти показатели тоже. Сегодня Кыргызстан покрывает возможные внешнеторговые дефициты и одновременно укрепляет свою финансовую независимость. Даже при разнице между импортом и экспортом, например, в минус 300 миллионов долларов, резервы позволяют покрыть этот разрыв без ущерба для бюджета. Кроме этого, мы видим, что очень государство серьезно скажем так, вкладывает наши денежные средства правильно, держит курс валюты в иностранной валютах, держит, плюс очень хорошо располагает ценные бумаги. То есть это все говорит о том, что очень серьезная работа ведется в этом направлении. Таким образом, увеличение доходной части госказны и параллельный рост объема международных резервов говорят о положительных сигналах в экономике. Все это играет ключевую роль в обеспечении